Бул күнү Нары шаарынын борборундагы донер тамактануучу жайына агылып келгендер арбын болду. Анткени бул тамактануучу жайда 30 метрлик шаурма даярдалып, келген элге сунушталды. Демилге аталган жайдын негиздөөчүсү Рахманкул Рахматовго таандык. Буга чейин Ош облусунда 25 метр шаурма жасалса, бул жолу Нарында 30 метрге жетти. Ошо донерде 2 жылдыгы болуп жатат. 2 жылдын ичинде донер көптөгөн кардарларын топтогонго аракет кылып, дагы эле ошонун үстүндө иштеп жаткан учурубуз. Жана ошо менен 30 метрлик шаурма Кыргызстан боюнча рекорд коюлду. 30 метрлик шаурманы жасоого 25 килограмм таза эт, 70 даана лаваш, 20 килограмм картошка жана башка кошумча азыктар жумшалды. Иш-чара аталган тамактануучу жайдын 2 жылдык мааракесинин урматына уюштурулуп, даярдалган даам шаар тургундарына бекер таратылды. Мен ушул донерге калыстар тобу болуп келдим эле, мүчөсү катары. Бардык калыстар ошонун жасалышы, ошол 30 метр, чындап эле 30 метрби, ошонун метрге салып, анын тазалыгына, гигиенасына жана тиги жасалып атканда ошо эттердин канча калаган килограмм эт, 25 килограмм эт, шаурмасы бүт аябай өзгөчө болду да. Майрамдык иш-чарага 400дөн ашуун адам катышты. Алардын арасында өспүрүм балдар көп болгондуктан атайын оюн-зоок программалары жана ар кандай сынактар өткөрүлдү. Меймандарга ыр белектер тартууланып, майрам кызыктуу маанайда уланды. 30 метрлик шаурма таратылып атат. Аябай жакшы болду. Мен 30 метр шаурманы биринчи жолу көрдүм. Мен досторум менен келгем. Атайын бесплатно öğreткан угалып биринчи жолу көрүп жеп көрөлү дедик. Кыргызстанда биринчи жолу 30 метрлик шаурманы биринчи жолу угушум. Рекорд жаңыланды как раз. 30 метр шаурманы биринчи укканда аябай чоң деп ойлогом. Канча деген килограмм эт кетет, канча деген продукту кетет. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар кардарларга болгон ыраазычылыкты билдирүү жана жергиликтүү элге жагымдуу майрамдык маанай тартуулоо максатын көздөйт. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.